Туудабыз эми бул жака кесиптешмөкөбүздүн отуруп калганыбыздагы себеби бар. Анткени дегенде дал ушул убакыттарда биздин конокторубуз да келип, конок төрүбүздөн орун алып калган убага. Демек, ким деп турган болсоңуздар, демек сиздерге тааныштырабыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейин биз сиздерге эсиңиздерге сала кеткенбиз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору мырзалар деп Ош шаардык маданият башкармалыгынан түзүлгөн Улуу Мурас фольклордук тобунун солисттери, ошол эле учурда жетекчиси келген Зарылбек уулу Талгат мырза. Саламатсызбы, бул мырза жетекчиси дагы. Ошол эле учурда Бегмат Өмүрзаков келип отурат. Кош келиңиздер, кутмандыгыңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Таң маанайыңыздар кандай? Жакшы. Сиздердин сүйлөгөнүңүздөрдөн, анан мындай жүзүңүздөрдөн карап, бир аз маанайыңыздар жоктой көрүнүп атат да бизгечи. Эмне болду деп эле? Баары сонун эле, эртең менен туруп. Концертке даяр болуп, ошого бир аз чарчап калып атабыз. Буюрса эфирдин алкагында дагы ушул концерт тууралуу дагы кеңири сүйлөшөбүз. Эми сиздерге алгач эле суроо узаткым келип атат, кесиптеш. Бул жакта биз ушул мырзаларга 23-үндө кандай белек жагат деген теманын алкагында да сүйлөшүп калып атабыз. Анан деги эле сиздердин эсте калган белегиңиздер кандай болду эле? Биз жанагы кичинекей мектеп учурунда ошондой эле классташтар менен баягы жанашып отурган кыз бала парталашып отурабыз го. Ошондо бири-бирибизге белек берчү элек. 8-мартта кыздарга, анан алар 23-үндө бизге. Ошол эле жаныбызда отурган кыздар мененчи. Ошол белектер эсте калган. Кийин анан эми болгон эмес го. Чоңойгон сайын белектер дагы чоңоюп бара берет экен да негизиненчи. Анан дагы бирок мырзалар көп эле учурда эми сиздерге айымдар байпак белекке берип коюшат да, эми шартка карап ошол нерсени кандай карайсыздар? Туура эле го дейм. Туура эле болгон. Анан үйдөн берген учурлар болгон. Эжебиз, апабыз деген. Белектер. Кийинкиче. Жакшы, кандай белек болсо дагы көңүлдөн чыкса болот сонун. Эми дал ошол Улуу Мурас фольклордук тобу боюнча деги эле сиздердин чыгармачылыгыңыздар боюнча кеп салалы. Алгач эле ошол Улуу Мурас фольклордук тобу боюнча сурагым келип турат. Канча убакыт болду түзүлгөнүнө, курамда канча адам бар? Жакында ошол концерт бергени турат экенсиздер, ушул боюнча дагы кеңири айтып өтсөңүздөр. Улуу Мурастын түзүлгөнү 2020-жылы декабрь айында түзүлдү. Быйыл уже 2022 бир жарым жыл болуп калды түзүлгөнүнө. Бир жылдай ушундай болгон. Бул музыкалык окуу жай биздин Нияз Алборошов атындагы окуу жайдагы мугалимдердин арасында түзүлдү. Анан ошол эле учурда 2021-жылы сентябрь айында бизди маданият башкармалыгына кабыл алды. Биз бир бүтүн топ болуп киздик ал жергечи. Азыркы убакта ошол Ош шаардык маданият башкармалыгы менен биргеликте ошондо алгачкы концертиңиздерди, же бул жака? Жок, концертти бердик биз, окуу жайларга бердик, фестивалдарга чыктык. Бирок мындай чоң жерде концерт берип көрүлөкбүз. Ошонун биринчи беришибиз болуп атты. Концерт кайсыл жерде, кайсы күнү өтө турган болот? Концерт 17-февралда Драм театрда эртең саат 2-де өтөт буюрса. Анан концертте дагы ар кандай эмелер болду. Концертте мисалы кандай бесплатно коюлабы, бекер коюлабы, же акча коюлабы деп. Анан элге жөн эле тартуулап берели деп. Акысыз концерт, Сондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер кыргыздын улуттук аспаптарында сонун бир концертке күбө болууну кааласаңыздар, эртең Ош улуттук драма театрына келсеңиздер болчудай. Андыктан сиздерде бул жакта сонун бир концерттик программа менен буюрса күтүп алышат экен. Анан дагы бул концертте кандай өзгөчөлүктөр коштолот мынакей? Эми бул Ош улуттук драма театрына күн сайын эле концерттер берилет дегенде, азыркы күндө концерттер дагы окшошуп эле баратат да. Сиздердин концертиңиздер эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Биздин концерт бизде эски күүлөрүн аткарабыз. Биздин нукуралык күүлөрдү ошонун өзүнүн алып жүргөн эски аспаптары менен булардын деңгээлин көрсөтүп, кандай деңгээлде эмнелерди ойносо болот, өзүнүн жазап чыккан ансамбльге жазып чыккан музыкаларды аткарып беребиз. Анан ошол эле учурда биздин фольклор менен кыргыздын нукура музыкасынан кийин Европанын музыкасын коюп кетет. Аны ошол Ниязалдагы түзүлгөн оркестр ойноп берет. Концерт 2 бөлүктөн болот.
аспапчылар эми ырчы да болот, солист да болот, эски ырлардан ырдап берет бизге. Элдергечи биз ошону аткарып ойноп беребиз да. Негизинен өзгөчөлүктөр көп, Анан ушул жерден дагы суроо салгым келип атат. Негизи ар бир ишти жасаардын алдында ал иштин артында аябагандай көп эмгек жатат да. Анан ушул концертке даярданууңуздарга канча убакыт кетти? Канча убакыт даярдандыңыздар дегеле? Бир 2-3 ай болоюн деп калды го дейм. 2 ай болуп калды го дейм даярданганыбызга. 2 ай, Анан дагы Бекмат мырза, сизге суроо салгым келип атат. Негизинен топ менен иштешүү бир топ эле кыйын болсо керек, себеп дегенде баары бирдей чертиш керек, күүгө келиш керек дегендей. Сиз эртеңки концертте өзүңүзчө дагы күү чертесизби? Өзүмчө күү чертпейм, өзүмчө күү чертем башында. Бир күнү өзүм жалгыз аткарам. Андан кийин ансамбль кошулуп кетет. Негизи эле жетекчи бул ансамбль менен иштеш аябай кыйын. Эң негизгиси жетекчилик. Жетекчисиге кыйыныраак да. Себеби бул азыр Ош шаарында музыканттар, чыныгы музыканттар кичине жетишсиз, аспапчылар жетишсиз. Анан бирөөсү жумушу чыгып калат, нары кетип калат. Бирөөсү кичине ооруп, сыркоолоп калат. Ал жок болуп калса, ансамбль толук болбой калат. Анан мындай чогуу даярданган Дагынча татаал. Татаал да. Жетекчилик жактан бул топтолгула деп айтат. Бирөөсү ал жака 10 мүнөт кечигем, жарым саат кечигем деп ушинтип даярданып келип атабыз. Демек, Талгат мырза талапты катуу коет. Талап катуу эле. Жетекчи катары. Негизи ойнош керек ошол жерге барып. Анда келиңиздер, байкелер, сиздердин аткарууңуздарда бир жагымдуу күүгө чыгармага бербейлиби? Талгат мырза, өзүңүз баштап бересизби? Бул колуңузда турган аспапты эми сиздерге бул нерсе көрүп жүргөнүңүздөр үчүн бул нерсе сиздерге тааныш учурайт да. Биз музыкадан сабагыбыз, билимибиз жок болгон үчүн бизге бул аспап эмне экен деген суроо жаралат. Бул аспап чогойно чоор деп айтылат. Бул аспапты түштүктөн чыккан аспап бул. Муну илгери койчумандар мал кайтарып жүргөн кезде тартып ойночу экен. Ошону бирок азыркы учурда запись кылып калган, алтын казында запистер бар. Ошол запистерден эме кылып, Асанбай Каримовдун видеолору да бар экен, эски. Ошодон бизге жазапчы Нурланбек Нышанов агайыбыз жазап элге таратты. Келиңиз, анда кайсыл күүнү аткарып бересиз? Сиздерге Түнкү күзөт деген чыгарма аткарып берейин. Чоң рахмат. Жайлоодо жүргөндөй, өзгөчө элес болот. Анан дагы Талгат мырза, айтсаңыз, бул аспап менен ойноо бир топ эле татаал болсо керек, э? Ооба. Бул аспаптын үнүн табыш үчүн эле ар кандай. Кээ бири бир жуманын ичинде таап калышы мүмкүн, кээ бири 3 жылдын ичинде табат. Ар кандай болуп калат да. Жана эме сыяктуу ийнени, кудуктан ийнени издеш керек болуп калат да мынданчы. Сиз канча жылда таптыңыз? Агайым жардамы менен бат эле таптым го дейм. Бирок демек бул аспапта ойногондор аз эле экенби? Себеби татаал болгондуктан. Татаал болгондуктан. Анан бул жакта дагы биз аспаптарды көрүп атпайбызбы? Эми ушулар боюнча да айтып өтсөңүз, негизи эле жалпы канча аспапты ойной аласыз?
Негизи чоор аспабында 6 аспап кирет. Чоор эле классында чоорчумун деген киши бул 6 аспапты ойнойт экен. Бул чопо чоор аспабында. Эми чопо чоорду көрүп эле жүрөсүздөр, бул чоподон жасалат. Бул чопону түрлөрү көп. Мисалы бул ля чопосу, ре чопо бар, соль чопо бар. Ар кандай. Тоналистар ар кандай болот. Анан ошол эле учурда темир оскомуз. Темир оскомуздун да түрлөрү болот. Мисалы ля темир оскомуз болсо, бул ля тоналисинде ойнолот. Ре темир оскомуз, соль бар, ми бар, ар кайсы тоналистер. Бөлүнөт экен да бул оскомуздагы. Көбүнчө бирок ля темир оскомуз ойнолот. Бул күүлөрдө дагы ушул аспап ойнолот көбүнчө. Калгандары ансамбльда көп колдонулат да. Анан жыгач оскомуз. Мисалы жыгач оскомуз бизде илгеттен эле ойноп келет. Угуп жүрсөңүздөр деле керек. Бул аспаптын бир эле түрү бар. Анан эң кызык жери жыгач оскомуз, темир оскомузда нота менен бир кыргыз гана ойнойт экен, дүйнө жүзү боюнча. Нотага салып, кыргыздар гана ойной алат. Эч дүйнө жүзү боюнча биринчисин биз экенбиз. Анда ушул оскомузуңуздан көчөртпөйлү, андан кийин Бегмат мырзага кезекти берели. Себеп дегенде бул өзгөчө оскомуз экен, себеп дегенде буну көпчүлүк эле көрүүчүлөрүбүз көрө бербейт. Ой, чоң рахмат. Чындыгында мына ушул аспаптарды көргөндө кыргыздарда, мисалы ар бирибизде эле дагы да болсо мындай патриоттук сезимдер оянат деген ишеничтебиз. Эми сизге кеп кезегин берели. Негизинен эле чыгармачылыкка аралашып жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Ошол боюнча дагы айтып өтсөңүз. Чыгармачылыкка эми кичинебизден бери эле жанагы ата-энебиз өзү ошол музыкага жакын болгондуктан ошол 7-8 класстарда комуз ойноп баштагам. Чыныгы эмеге 2009-жылы ушул Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалына келип даярдоо курсуна кабыл алынып, ошондон бери ушул музыка менен окуп, билим алып келатабыз, ошондон бери. Негизинен бул жакта менде суроо жаралып атат. Канча аспапта кол ойното аласыз? Негизгиси комуз, андан кийин эми кичине ойнойбуз, өтө эле жогорку деңгээлде эмес. Калган инструменттер фортепианодан кичине ойноп коебуз. Мына чопо чоорду булан жакында үйрөнүп, ушундай кичине үйрөнүп ойнойбуз. Бирок жүрөгүңүзгө жакыны комуз. Жүрөгкө жакын комуз. Анда Бегмат мырза, келиңиз сизден бир жакшы бир күү укпайлы. Сиз өзүңүз буга чейин эфирден сырткары айтып калдыңыз. Достор менен отурганда гана ырдаймын деп. Анда күү угайлы сизден. Жакшы болот. Мен Руслан Жумабаев агайда окуп калдым. 2019-жылы ал киши өтүп кетти. Ошол агайыбыздын күүсүнөн аткарып коеюн, Актаноо деген күүсү бар эле.
чоң рахмат, аябай сонун чыгарма болду. Негизинен мынакей бүгүнкү эфирибизде сиздер аткарган чыгармаларды угуп биз илгерки мындай убактагыдай жашоо, анан сен айтмакчы жайлоодогу жүргөн убактай сезилип атат, Сонун бир элестерди калтырат. Анан негизинен эми сиздер азыркы убакта ошол Ниязалы Борошев атындагы музыкалык окуу жайда мугалим болуу эмгектенесиздер. Анан ушул жерден суроо салгым келип турат да, комузга болгон чындыгында жаштардын кызыгуусу аябагандай көп экендигин байкап жүрөбүз. Анан ошону менен катар эле бул жактагы ошол чопочор, ооз комуз өңдүү аспаптарга болгон кызыгуусу канчалык болуп атат? Жакшы эле, буюрса эми жакшы болуп келатат го дейм. Мен 2020 сентябрда келгенден бери көп нерсени эле үйрөнүп калышты го дейм да. Аспап, темир ооз комуз аспабында көп студенттер көрүп уже эме болуп калышты, кармап калышты да. Кызыгуулар көп. Кызыгуу. Анан дагы Талгат мырза, айтсаңыз, мынакей эртеңки концертиңиздерде негизинен жалаң гана жандуу концерт болот экен да, фонограмма колдонулбайт. Ошол учурда ырдагандар дагы барбы? Ооба. Ырдаганда болот. Дастан ырдалат. Дастан деген билесиз, узун бул, аябай 6-7 куплеттен турат. Бизде солистибиз Асель Маматова солистка ырдап берет. Андан өзүнүн ансамбльде да Арзугүл деген кызыбыз да дастан аткарып берет. Андыктан сонун бир манайда концерт болот деген ишеничтебиз. Анан негизинен бул концертке ошол Ниязалы Борошев атындагы музыкалык окуу жайдын жалпы мугалимдери катышат. Жалпы мугалимдери. Же студенттердин дагы? Студенттерден бул оркестр түзүлгөн ошол Ниязалыда. Ниязалы менен азыр башкармалыктын ортодо болуп жаткан концерти бул. Чогуу. Биз управлениядан чыгып атабыз, Улуу Мурас болуп. Анан Ниязалыдан оркестр түзгөнбүз, Ислам агай болуп экөө чогуу ортодо. Анан ошол оркестрди да кошуп концертти 2 бөлүктөн кылалы деп. Эки эмени кошуп өткөрөбүз да буюрса. Жалпысынан канча саат болот? Жалпысынан 1 сааттан ашат го, 1 саат 20 мүнөт ушундай болот. 2 саатка барат экен да, Ошону жеткирбегенге аракет кылып атабыз, эми элдерди тажатып бербей. Программаны да кыскартып болушунча. Анан дагы бул концертти жарнамасы кандай болду? Мындай жеткиликтүү деңгээлде жарнама кыла алдыңыздарбы? Эл эртең келип бере алабы? Сиздердин оюңуздарча? Биз эми основной жанагы биякта музыкалный эмелерге афишаларды изилдик, музыкалдык мектептерге, анан Мусфак бар, ОГП ошол жактарга келдик, анан жетекчилерине бир ооз кайрылдык. Маданият башкармалыгы жактан да айтылды кичине. Буюрса фольклорду сүйгөн ушундай кишилер келет деген үмүттөбүз. Сонун эми сиздерди суроолорубуз менен кыйнай бербестен дагы бир чыгарма сураналы. Бизде телекөрүүчүлөр дагы бул жакта аспаптарды көрүп, ушул аспапты ойноп берсе сонун болот экен деп турушат. Анда Талгат мырзага айталы, андан кийин Бекман мырза жооп кылсын колуңуз менен. Бул аспабы менен Сиздерге Акмактым деген күн аткарып берейин, Сыбызг аспабында.
Рахмат, аябай сонун күү болдум. Анан дагы сиз эмне үчүн ушундай татаал аспаптарды тандап алдыңыз? Эми себеби бир топ эле кыйын экен да буну черткен дагы. Агайым ошол улуттук консерваторияда Акылбек Үсенович агайым ушуга окуйсуңбу деп бирөө сурады менден. Анан мен деле айылдан жаңы барып окууга тапшырып атканча билбечүмүн эмне экенин. Агай окуйм дедим мен. Анан кирип окуп баштагандан аябай жагып калдым ага. Ушунун ичине кирип, ушул аспаптардын баарын мен чыгарам, ойнойм деп аракет кылам деп. Агайым аябай чоң ийгилик эмелерин жардам берди мага. Ошол. Негизинен ушул аспаптар менен чет мамлекеттерге чыгып деле өзүңүздөрдүн талантыңыздарды тартуулап жүрсөңүздөр керек да. Анан ал жакта кандай кабыл алышат? Чет мамлекетте ачыгын айтканда бизге караганда жакшы кабыл алышат. Бизге караганда мындай аябай келип кызыгып эле концерт берип же бирдем коюн деп келсе аягына чейин угуп турушат. Эч көңүлүн бөлүп бүт баарын ошонун ичине кириптим эле биз менен чогуу ойноп аткандай болуп көрүп отурушат. Бизде колдо бар алтындын баркы жок. Ошондой сыяктуу окшойт деп ойлойм да. Анда Бекмет мырза, сиз кандай жооп кайтарасыз эми Талгат байкеге комуз менен? Чок эле ойноп берели, бирге, эрги менен ойноп берели. Жакшы болот эле, чок ойноп берсеңиздер. Комуз менен бул аспаптын айкалышында дагы да болсо мыкты жаңырат экен. Комуз чыгат экен, Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында сиздер менен аягындай дагы да болсо маектешип, ушул аспаптарда жакшы бир чыгармаларга көп болуп отурубуз келип атат, бирок убакыт деген чектелүү, андыктан эмне кандай кылалы кезиптеш? Сиздерге эркин микрофон берели, дагы да болсо эртеңки концертиңиздерге биздин көрүүчүлөрүбүздү чакыра кетсеңиздер дагы болот. Жакшы болот. Эртеңки концертке келиңиздер. Эртең саат 17 февралда саат 2:00 өзүнүн эле улуттук драма театрда болот. Кыргыз элибизге тынчтык болсун, эсенчилик болсун. Чоң рахмат. Талгат мырза. Ошол баарына тынчтык каалайт. Эртең концертке келип көңүл ачып кетиңиздер. Saat 2'deyim.
Чоң рахмат. Эртеңки концертиңиздерди мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыздар. Ооба, телекөрүүчүлөргө биз дагы бир ирет айтып өтөлү. Эртең эгерде сиздер Кыргызстанган жандүүндөгү Кыргыздын улуттук аспабындагы сонун бир концертке күбө болом десеңиздер, Ош улуттук драма театрында болуучу концертке келиңиздер. Өзгөчө жандүүндө улуттук аспаптарда, анан эң негизгиси бул акысыз болмокчу. Андыктан келип күндүзгү саат 2-де келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр жарнамалык түрмөк бар. Андан соң жагымдуу клипке кезектелебиз.